Assalamu alaikum. Bugün dagы bir problema боюнча айтып коеюн дедим. Азыр көбүнчө ушул нерсе актуальный болуп турат да. Азыр эле эмес, уже көптөн бери да. Бул деген ошо внутримышечный инъекциялар да. Жамбашка сайыла турган уколдор да. Буну азыркы медсестралар мурун деле байкалат эле көп. Мурун азыраак болчу, азыр көбүрөөк да. Туура эмес сайышат да. Бизде внутримышечно деп жазылган, орусча внутримышечно деген бул булчуңдун ичине деген сайылыш керек деген укол да. Внутримышечно деп жазсаң, биздикилер аны туура эмес которуп алышкан, жамбашка депчи. А жамбаш деген бул область. Значит, ошол областка сайсам болду деп ойлошот да. И кичине эле ийнени киргизип эле дарыны берип коюшат да. Ал жирге сайылып калса дары сиңбей туруп калат. Сиңбей туруп калып, анан аны ал чужеродный нерсе болгон үчүн баягы организм аны соединительный ткань менен ороп, рубцовый ткань менен ороп, анан ошентип без кылып салат да, катуу без кылып салат. Алар уже сиңбейт да, тура берет ошо боюнчачы. Ошон үчүн азыр мен мына сүрөткө көрсөтүп коем. Ошону силер баягы туура сайдырышыңар керек да, туура сайдырышыңар керек. Ошондо булчуңга сайылса укол 1-2 саатка жетпей эле дары сиңип кетет да. И эч кандай багандай бездер калбайт да. Азыр көрсөң поголовно багандай туура эмес сайылгандар, и бездери сиңбей туруп калгандар аны багандай ар түрлүү йод менен обработкалат, магнезия менен компресстер кылышат. Ошондоп кыйналып беришет да. Ал еще багандай тяжелыйраак дарылар сайылып калса, мисалы үчүн препараты железа дегендерчи, кечирээк сиңе тургандар. Ал сиңбей туруп калат, кийин абсцесстер кылып коюшу мүмкүн, опасный инфильтрат кылып коюшу мүмкүн. Ошол жагын да караштырыш керек да. Мынакей мисалы үчүн кожа бар, кожа, анан жир, майлар и мышцалар болот да. Уколдун аты внутримышечно да. Ошону туура сайыш керек да. Мисалы үчүн жаңы үйрөнүп аткан медсестралар саят да, кичине эле ийненин учун киргизип эле дарыны берге куюп коюшат да. Куюп коюшат да, анан дары сиңбей туруп калат. Туура эмес деген да булчу. Ошон үчүн адамдын көйлөмүнө караш керек да. Ары кара адам болсо бир 2-3 сантиметр сайылса эле уже булчуңга түшөт да. А семизирээк, толугураак адамдар болсо анда нарагыраак, даже ийне такалып калса да кичине түртүп шприцти. Ийне шприц такалып калса дагы мындай болуп. Ийне эмнеге чейин жетти да. Даже ошону кичине түртүп, баягы онуну кожага түртүп, мындай кылып туруп, анан ошо булчуңга сайыш керек да, если адамдын веси көбүрөөк болсочу. Качан гана мындай много мышцага сайылса ийне, жерге, анда ошол дары жакшы тез сиңет да, эч кандай нерлерде бездер калбайт да, мыналарда жирда. Ушуну айтып коеюн дегем. Если пациенттер угуп атса, обязательно медсестраларга өзүнүн көлөмүнө карап айтыш керек. Тереңирээк сай, булчуңга сай деп айтып туруш керек. Медсестралар болсо ушуну байкаштырып сайгыла. Анан подкожно деген бар лекарство, подкожно сайгандар, анда бул ошо жирге сайылат булчу. Жирге сай эле, ал подкожно деген лекарство атайын ошо жирге сайыла турган лекарство. Кечирээк сиңиш керек боло турган лекарстволор бар да, мисалы үчүн гепарин подкожно сайылат да, прозерин, секин сиңип таасир бериш үчүнчү, баягы в течение многих часов таасир берип туруш үчүн ошондой дарылар бар. Анан көбүнчө дарылар внутримышечный. Внутрикожно деген бар, алар именно много кожага сайылыш керек. Кожага внутрикожно деген бар. Ал эми көбүнчө багандай прививкалар болот. Ошол, көбүнчө дарылар внутримышечный болгон үчүн нормальный ийнени нарагыраак сайыш керек, туура областка, анан
тереңирээк сайса ошондо эч кандай осложнение болбойт.